Жер пайда болот азыр. Аны дагы. Хорошо, Уштук. Олардың арқасынан айда берді. 10 минут заложенный жерде 3 минутта биtirip пайда. Бул азыр биздин турган жерибиз, биз могул жерде турабыз. Жалпы аянтты чек ара башкармам 11 гектар отты сотойт. Бул имараттардын баардыгы 1970-жылдан башталып салынган. Бүгүнкү күндө чында баары эскилиги жетип, моралдык жактан дагы эскирип бүттү. Анан губернатордун кайрылуусу боюнча бул жерде генерал полковник Ташиев келгенде дагы буну сүйлөшүп, анткени бул бүт биздин территория шаардын ортосунда жайгашып калган да. Ошондуктан шаардын четинде территория беребиз деп бизге могул жерде шаардын четинде 13 гектар жерди бөлүп беришти. 13 гектар бул аэропортко кетип аткан жол, бирок шаардын эле ичинде болот. 13 гектар жерди бөлүп берди. Азыр биз бунун бүт долбоорлорун түзүп жатабыз. Уш жерге куруп, анан буякты көчүрүп кетти. Могул жерди жалпысынан биз шаарга өткөрүп беребиз. Эч нерсебиз калбайт. Жалпысын өткөрүп беребиз. Программа болбой калат. Бул жерде единственный экоосун бирөөсү 5 квадрат, бирөөсү 1000 квадрат буну бала бакча кылып берет жатабыз. Буну өйрөткөн шаарга. Ошондо как раз шаарга бала бакча мэрияга. Жалпысы боло берет. 11 гектар кош колдоп болду. калган жер. Учурда аймактарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканы иш жүзүндө көрүнө баштады. Быйыл жыл башынан бери президенттин жеке көзөмөлүндөгү турукташтыруу фондунан район шаарларда долбоорлорду ишке ашыруу үчүн 50 миллиард сом бөлүнүптүр. Бул каражаттын керек болсо 10% Кыргызстанда 2018-жылы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган мезгилде дагы белгилен эмес. Анда аламга жол айылдан башталат деп жалындуу сөздөр куруу убадалар менен коштолуп, долбоорлордун дээрлик бардыгы кагаз бетинде эле калган. Азыр болсо улам бир калаага миллиардтар бөлүндү деген маалыматка күбө болуп жатабыз. Турукташтыруу фондуна түшкөн каражат республикалык бюджеттин кирешесине тиешеси жок. Ал жалаң мамлекетке кайтарылган мүлктөрдүн эсебинен толтурулган фонд экен. Кезинде менчиктештирүүнүн шарданы менен канчалаган завод-фабрикалар, комбинаттар, имараттар, жер тилкелери жең ичинен сатылып, керек болсо бекер берилип отуруп, мамлекет миңдеген мүлкүнөн кол жууган. УКМК өлкөнү талаптан огондордун өзүнчө тизмесин түзүп, бүгүнкү күнгө карата 70%-ын кайтарыптыр. Канчыбек Ташиевдин айтымында Кыргызстанда элдин эсебинен байыгандардын өзүнчө катмары пайда болуп тур. Жемкорлор өлкөнү ар кандай жолдор менен талаптанып келген. Бири мамлекеттик кызматка барып, казынадан бөлүнгөн каражаттын жарымын сол жөндөккө салса, экинчиси кызмат сатып байыган. Өзүн ак ниет ишкермин деп атаган олигархтар дагы мекенине кыянаттык кылганы ачыкталып жатат го. Буга бир мисал катары спирт ичимдиктерин өндүрүп, бул тармакта монополистке айланган алкомагнаттын былык иштерин келтирсек болот. Ал акциздик салык катары жылына бюджетке 200 миллион сом төкчү. Бир караганда бул сумма чоңдой сезилип, кезинде ал ишкер бюджетти толтуруучулардын бири деп сый урмат көрсөтүлчү. Бирок атайын кызмат иликтеп көрсө, жашырылган сумма миллиардтап саналат экен. Азыр ал ишкана мамлекетке өткөндөн кийин бир гана акциздик салыктан 30 миллиард сомго чейин түшүп жатты. Мына акчанын баары кайда катылып жаткан. Мындай көмүскө схемалары четинен жоюлуп, ачыкка чыгарылгандан бери казынага бурулган каражаттар миллиардтап саналууда. Бюджет 1 триллиондук чекке жетти деп айтыла баштабадыбы? 5 жыл мурда эле Бажыдагы мафиялык империя кулатылбачудай сезилчү. Ал жактагы айланган миллиондогон доллар бир үй бүлөнү байытып жатканын Кыргызстандагы тили чыккан баладан бери билип, бүт дүйнөгө жарыя болуп жатсак дагы, ошол кездеги башчылар көрмөксөн болуп, колунда эбегейсиз бийлиги бар президент өзү карапайым элден факты сурап отурду. Коррупцияга, уюшкан кылмыштуулукка каршы аеосуз күрөштүн жемиши азыр казына кампая баштады. Ишкерлер ээн эркин иштеп калды. Бажыдан түшкөн акчанын 2019 жыл менен азыркынын айырмасы асман менен жердей болгон эле, канчалаган каражат коррупционерлерди чирите байытып келгенинден кабар берет. Быйыл 10 айда 119 миллиард сомго жакын акча бажы төлөмдөрүнөн чогулуптур.
Алдыда дагы 2 айдын кирешеси бар. Былтыр болсо бажы жыйындары 123 миллиард сомдон ашкан. Бул 6 жыл мурдагы көрсөткүчтөн 3 эсеге же 1 миллиард долларга көп дегенди түшүндүрөт. Мына кезинде көмүскө схемада айланган 700 миллион доллар мафиялардын кирешеси болгонунун бир далили. Азыр болсо ал акчанын баары түз казынага түшүүдө. Бирок учурда тармакта жемгорлук кан болгандай токтоду деп айтууга дагы болбойт. УКМК бажыда улам бир схеманы уюштургандарды аныктап, четинен камап, тазалап бүтө албай жатканы маалым. 5 жыл мурда эле мамлекеттик бажы кызматы өлкөдө эң коррупциялашкан, чиеленишкен мамлекеттик орган деп табылган. Бул иликтөөнү Улуттук статистика комитети жарыялаган. Анда элдин ишеним деңгээли боюнча иликтөөнүн жыйынтыгында кыргызстандыктар дал ушул мамлекеттик бажы кызматын эң коррупциялашкан мекеме деп эсептеп, ишеним аз экенин айтышкан. Бул убакта мекемеге сын пикирлерде жаап турган учур болчу. Көп өтпөй өлкөдө бийлик алмашып, тармакта түп тамырынан өзгөрүүлөр башталды. Азыр болсо бажы кызматы бюджетке акча чогулткан мекемелердин сап башында. Бир топ жыл коррупциялык көрүнүштөрдөн башы чыкпай келген органдын кыска убакыт аралыгында кантип мындай көрсөткүчкө жетише алды? Тармакта алгач эле башкаруу оптималдаштырылып, жалпы система санариптештирилди. Өлкө боюнча бажы инфраструктуралары модернизацияланууда. Бул аракеттердин майнабы мыкты экенин сандар сүйлөй баштады. Быйыл тармак 10 ай ичинде 118 миллиард бажы төлөмдөрүн чогултту. Көрсөткүч былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 15,5 миллиард сомго көптүк кылат. 2025 жылдын октябрь айына 12 миллиард 400 миллион сом өлчөмүндө бажы төлөмдөрү түшөт деп болжолдонгон. Бул көрсөткүч 2024 жылдын октябрь айына салыштырмалуу өсүү темпи 112,7%-ды түзөт. Иш жүзүнө келгенде быйыл октябрь айында бажы кызматы 16 миллиард 200 миллион сом чогултту. Тактап айтканда пландаштырылган көрсөткүчтөр 131%-га аткарылып, же 3,8 миллиард сомго көп чогултулду. Бул суммаларды былтыркы жылдын октябрь айына салыштырып карай турган болсок, бажы төлөмдөрдүн түшүүсү 5 миллиард 200 миллион сомго көбөйдү, же өсүү темпи 147,7%-ды түздү. Бажы тармагында жасалган реформалар туура жолдо экенин тиешелүү сандар эле аныктап турат. Анча алыс кетпей 2022 жылды эле ала турган болсок, 10 айда 59 миллиард сом чогулган. Быйыл болсо бул көрсөткүч дээрлик 2 эсеге жогору. 2023 жылдын январь-октябрь айларына такталган божомолду эске алуу менен 115 миллиард 700 миллион сом өлчөмүндө бажы төлөмдөрү белгиленген. Иш жүзүнө келгенде чогулган каражат 118 миллиард 400 миллион сомду түзөт. Муну менен белгиленген божомол 102,3%-га аткарылып, же 2 миллиард 600 миллион сомго көп чогултулду. Ал эми 2024 жылдын 10 айына салыштырмалуу бажы төлөмдөрдүн түшүүсү 15 миллиард 500 миллион сомго көбөйдү, же өсүү темпи 115%-ды түздү. Көрсөткүчтөрдүн улам көбөйүшүнө түрткү болгон факторлордун негизгиси бул санариптештирүү. Мурда жең ичинен сүйлөшмөй, бармак басты көз кыстылар болуп келсе, эми процесстерге автоматташтырылган заманбап системалар көз салат. Эң биринчи процесстерди оптималдаштырыш керек. Ошол оптималдаштырылган процесстерге андан кийин санариптик чечимдер киргизилди. Мындайча айтканда, азыркы учурда бажы кызматында смарт бажы маалыматтык системасы ишке киргизилип жатат. Бул система болгон өткөрмө пункттарга ишке киргизилди. Азыркы учурда иштеп жатат. Ал система деген ушу бажы жаатында болгон иш аракеттер, жүргүзүлүп жаткан башкаруу процесстерин баарын тең камтыйт. Ошол эле убакта бажы тутумундагы айрым мекемелер мурда алакан жайып отурса, эми миллиондогон кирешелерди алып келүүдө. Алардын бири бажы инфраструктурасы акционердик коому.
Мамлекеттик бажы кызматына тиешелүү бажы инфраструктурасы мамлекеттик ишканасы негизги максаты техникалык тейлөөдөн тарта маалыматтык системанын ишин үзгүлтүксүз камсыз кылуу. 13 жыл мурда түзүлгөн ишкана жылына 20-30 миллион сом таап өзүн эптемек түгүл чыгым тартып келген. Бирок былтыр абал түп тамырынан өзгөрүп, киреше 1 миллиард 100 миллион сомго жеткен. Быйыл болсо жарым жылдыкта эле бул көрсөткүч 1,5 миллиард сомго жетип отурат. Ал эми жыл аягына дейре 2,5 миллиардка жетет деп болжолдонууда. Аз убакыт аралыгында мекемеде эмне өзгөрдү? Алдыда бул тууралуу айтып беребиз. Бир топ жыл пайда тапмак түгүл үстөккө осток чыгым тартып келген мекемени бутка тургузуу үчүн биринчи эле кезекте башкаруудагы реформа жана жаңы санарип кадамдар негиз болгон. Алгач эле алдыга коюлган максаттар так аныкталган. Ал 3 багытты камтыйт. Бажы инфраструктурасын модернизациялоо аркылуу эл аралык стандарттарды ишке ашыруу, кесипкөй бажы инфраструктурасын тейлөө жана бажы органдары жана бажыга байланыштуу сектор үчүн инновациялык маалымат системаларын толук тейлөө. 2023 жылы бизге өткөн болчу, ал кезде деген 5,6 гектар жер аянты түшчү. Азыркы учурда бул аянт 40 гектарга дээрлик жетти. Ошол кезден бери, мына былтыркы жылдан бери 40 гектардын ичинде толук кандуу азыркы учурда инфраструктуралык жанакы курулуш иштери биздин жанакы тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында жаңы курулуш имараттары курулуп атат, асфальттоо иштери болуп атат, жашылдандыруу иштери болуп атат. Бул менен токтобостон дагы Кудай буйрса жылдан жылга дагы жакшыртуу иштери уланып кете берет. Мекеме жетекчилиги бул көрсөткүчтөр менен токтоп калбай турганын айтышат. Алдыга киреше көрсөткүчүн дагы бир кыйла көбөйтүү максатын коюшуптур. Азыркы учурда могу жалпы кант убактылуу сактоо кампасында 6 секторго бөлүнгөн да, ар бир өзүнүн багыты бар. Ошол себептерден бирден бир жанакы киреше булагын көбөйтүү, андан тышкары жаңы программдык системаларды киргизүү, жанакы навигационный пломба деп коебуз, ошолорду ишке киргизүү, андан тышкары дагы башка спектр жанакы услугаларыбыз бар, ошолорду киргизүү менен киреше булагын көбөйтүп атабыз. Андан тышкары дагы азыркы Кытай бир партнерлор менен дагы башка мекемелер менен да сүйлөшүп атабыз. Биргеликте бир чоң мындай заманбап бир кампаларды куралы деген. Ал дагы өз учурунда биздин жанакы киреше булагыбыздын жогорулатуунун бирден бир көбөйтүүгө бир чоң мындай шарт түзүп берет. Бул түзүм өзүнүн ушул узак убакыт аралыгында өзүнүн анча жакшы эмес эффективдүүлүгүн көрсөтүп келген эле да. 2025 жылдын апрель айынан баштап мамлекеттик ишкана акционердик коом болуп кайра түзүлдү. Ошондой эле жетекчилиги дагы жаңы жетекчилик келип, бул ишканага жаңы дем берилип, анын иштөө тартиби, режимдери жаңыча нукка бурулуп, өзүнүн жаңы эффективдүүлүгүн көрсөтүп баштады. Бул жакта болсо бажы операциялары боюнча декларанттар отурат, жеке жана мамлекеттик жактар бар. Негизги функциясы бажы төлөмдөрү жана ошондой эле негизги тутум боюнча маалымат берүү. Келген клиенттер бизге келишет, документтерди таможнядан алышып, полный ДВХ жаптыргычы, документ временного хранения жаап келишет дагы, анан декларантка келишет. Ар бир клиенттин может быть и свой декларанты бар. Клиенттер келип консультация беребиз. Кандай машина алып келем дейт, груз алып келем дейт, ошолордун баарын түшүндүрүп беребиз клиенттерге. Ошол эле убакта дал ушул тилкеде жайгашкан түндүк чыгыш бажысынын бажылык процесстер борборунда тариздөө иштери кызып турган маалы. Бул жерде чек арадан өткөн товарлардын баары атайын процедурадан өтөт. Мекеме бажы төлөмдөрү боюнча алдыга коюлган пландан бир кыйла алдыга озуп кеткени маалым болду. Түндүк чыгыш бажысын өткөн октябрь айына коюлган бизге план 6 миллиард 458 миллион болсо, биз 9 миллиард 503 миллион жаптык. Бул пайыздык көрсөткүч менен 147% аткарылды. Ушу алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөн келген жүктөрдү тарыгыздоо менен алектенебиз. Бул жерде биздин негизги максат экономикалык коопсуздук, ошондой эле мамлекеттин казынасын толтуруу. Ушу биринчи кезекте ушу кардарларга, тышкы экономикалык ишкерлерге жөнөкөйлөп шарт түзүп берүү.
Бажы тармагы тутумун улам заманга бап келтирип, QR код аркылуу бажы төлөмдөрүн төлөө системасы ишке киргизди. Бул ыкма менен бир апта ичинде мамлекеттик бюджетке 40 миллион сом түшкөн. Бул өзгөчө ишкерлер үчүн ыңгайлуу. Тиешелүү сайттан QR кодду алып, төлөмдү каалаган убакта, каалаган жерде туруп жасай алышат. Акмарал Сабатар, Умар Малашев, Ала Тоо 24, Жума жыйынтыгы.